Каладагы номер 5278 шайлоо участогунда жалпы 1974 шайлоочу каттоого туруп, шайлоочулардын санын тактоо иштери жүрүп жатат. Эгер шайлоочу жашаган аймагы боюнча тизмеде жок болуп чыкса, 28 мартка чейин тактоого мүмкүнчүлүк бар. Кандайдыр бир каталар же шайлоочулардын алдын ала тизмесинде жок болсо, аймактык шайлоо комиссиясына кайрылса болот. Номер 5278 шайлоо участогу Сулайман Тоо муниципалдык аймактык кеңешинин жашоочуларын тейлейт. Акыркы тизмелерди тактоо боюнча дагы иштерибиз жакшы жүрүп жатат. Тизмелерди тактап форма 1 боюнча, мисалы үчүн шаардын өзүндө ушул биздин участокто жашап туруп, башка участкаларга өтүп калган баягы учет ушул жерде туруп башка жактан чыгып калып аткандар көпчүлүктү эле түзүлүп жатат, негизинен бар. Ош шаардык кеңешине шайлоого 9 партия катышып жатат. Тактабайсак, Биримдик, Эмгек, Бирбол, Мекеним Кыргызстан, Өнүгүү Прогресс, КЛДП, Кыргызстан, Улуу Журт жана Бирик саясий партиялары бар. Ар бир саясий партия өз курамын жана программасын элге алып чыккан. Мыйзамдарда так көргөзүлгөн. Мисалы үчүн, баягы илме материалдарды бактарактарга, эстеликтерге жана башка атайын мыйзамда көрсөтүлгөн жерлерге илгенге болбойт. Андан сырткары мыйзам менен келишимдер жок болсо, шайлоо фонддорун туура эмес пайдаланса, жана башка мыйзам бузуулар болсо, аларга чара көрүлөт мыйзам чегинде. Документ тапшырууда эч кандай өзгөртүүлөр болгон эмес. Талапкерлердин ар бир үчүнчүсү аял киши. Мыйзам боюнча талапкерлердин 70%-ын мырзалар, 30%-ын аялдар түзүшү керек. Партиялардын тизмесиндеги талапкерлердин соттуулугу жана тиешелүү аныктамалары текшерилип бүткөн. Ал эми үгүт иштеринин мыйзам негизинде жүрүшүн аймактык шайлоо комиссиясы көзөмөлдөп турат. Коронавируска байланыштуу талапкерлер ашыкча адам чогултуп, жыйын өткөрүп, үгүт иштерин алып баруусу чектелет. Мыйзам боюнча шайлоо фондунун максималдык суммасы 15 миллион сомдон ашпаш керек. Андан кийин талапкер 100 миң сомдон ашык которо албайт шайлоо фондунан. Жеке тараптар, физикалык жактар 100 миң сомдон ашык которо албайт. Юридикалык жактар 300 миң сомдон ашык которо албайт. Андан сырткары партия өзүнүн фондунан шайлоо фондунан 500 миң сомдон ашык которууга болбойт. Булардын бардыгы мыйзам чегинде көзөмөлдөнүп турат. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартип боюнча бизге анан борборлук шайлоо комиссиясына отчет берип турушат. Учурда шаар боюнча 76 шайлоо тилкеси түзүлүп, шаарда 139.098 шайлоочунун добуш берүүгө укугу бар. Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын кезектеги шайлоосу 12 апрелде өткөрүлөт. Шаардык кеңеште 45 мандат каралган. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, жаңылыктар.